Таң эртеден Нарын шаарында окуучу балдар үчүн мектепке чейин жөө жүрүү суук жана кооптуу. Карманыбыз 4-класстын окуучусу Шарченбек Асанахунов мектепке дайыма троллейбус менен келип кетет. Шаарыбызда троллейбус бар экенине сыймыктанабыз, бирок ал эски жана кир дейт маектешибиз. Троллейбусти жаңыртып берсе жакшы болот эле, башка троллейбус берсе. Ошо троллейбуске материал эле ушу троллейбус. Троллейбус менен күн сайын троллейбуске түшөм. Gün sayın şu tralik ele bekerle alıp ketet meni. Şu hemen taksiye düşüp ele taksinde nere akçası kımbat bolup kaldı. Ana şu papa men mamamдар болуп чогуу ушу троллейбуске түшүп атабыз. Калаадагы жалгыз көчөдө учурда 2 гана троллейбус каттайт. 3-троллейбустун айдоочусу жок болгондуктан ишке чыгарылган эмес. Бакыт Сейтмамбетов 1996 жылдан бери айдоочу болуп иштегендиктен унасы каттаган жолдун начарлыгын 5 колундай билет. Бул мекемеде 50 тейлеген троллейбустар убактылуу токтоп, сентябрь айында кайрадан ачылат. Себеби жай айларында жүргүнчүлөрдүн агымы анчалык көп болбой, окуучулар жайкы каникулга чыгышат. Депода болсо условия начар, бизде ремонт кылганга возможность жок, такыр троллейбустар эски, көбүнчөсү кээде бузулуп калабыз. Eski троллейбустар. Анан ремонт кылганга условия жок почти гаражда. Кышында акмустун үстүндө жатып алып ремонт кылабыз. Бокс деген жок, канава жок. Ушинтип иштеп кетебиз, айлык акы болсо аз. Кой жумушум бар эле келейин десем, Зумрустан келиш үчүн айынан 1-2 саат күттүм го. Таксилер 20 сомдон алат экен. Бөлөк транспорт жок, троллейбустар бизге каттабайт. Эмне кыларды билбейм. Учурда таксилер кымбаттаганына байланыштуу мен сабагыма барышым керек. Троллейбустарды күтүп калам. Алар дагы көп убакытты талап кылат. Ушул Нарын шаарынын ичинен троллейбустар көбүрөөк болсо жакшы болмок. Жолдорунда транспорттар тартыш. Ушул жерде маршруткалар жүрөт, алар аз. Өз убагында жүрбөйт, баары менчик болгондуктан ар кандай өз каалаган убактысында жүрөт. Айдоочулардын айлыктары аз болсо да ага каниет кылып элге кызмат көрсөтүп жатышканы кубандырып койбойт.